Бул балдар 16 март күнү Ирактан Кыргызстанга учак менен алынып келинди. Мээрим аталышындагы гуманитардык миссиянын алкагында жалпы 79 бала ата-энесиз, өкмөттүн жана эл аралык уюмдардын көмөгү менен мекенге кайтарылган. Эми наристелерге ар тараптуу жардам берилет. Тагыраагы тез арада реабилитациялоо, реинтеграциялоо жана нормалдуу тынч жашоого кайтаруу боюнча бардык иш-чаралар дайындалган. Учурда 79 баланын баары тең өкмөттүн атайын даярдалган реабилитациялык борборуна жайгаштырылды. 79 бала тең ден соолуктары жакшы. Буларды азыркы кезде биз школага же болбосо детсадка апарып этебиз. Кийин өзүлөрүнүн жакын же алысыраак туугандар болсо алар менен сүйлөшө баштайбыз. И баары бир деле үйдө өсүп, үйдө тарбиялалган бул жакшы болот. Ошон үчүн биз бардыгын туугандарына бөлүп бергенге аракет кылабыз. Маалыматка ылайык, Ирактан Казакстан жана Өзбекстан мамлекеттери дагы өз жарандарын кайтаруу миссияларын аткарышкан. Ал үчүн Казакстанда Жусан, ал эми Өзбекстанда Мехир деп аталган операциясы өткөрүлгөн. Дал ушул балдардын укугун коргоо максатында серепчилер медиаларга жарыялоодо нейтралдуу тема жана адам укугун тепселебөөнү сунуштоодо. Сунуш кылып келдик. Биринчиден ушул жаш балдарды бетин, жүзүнө көрсөтпөсү. Анан айла болсо ушул жашын айтпаса, улутун айтпаса, аймагын айтпаса, ушул жаш балдарды ушул комфорттуу негизинде алып келип, нейтралдуу позицияда көрсөтүп берсе деп сунушталдык. Себеп дегенде башка өлкөлөрдө кээ бир репортаждарды көрдүк. Мисалы үчүн ушул жаш балдарды баягы батыр катары же аялдарды батыр катары кабыл алып, же болсо моңкочо чыгарып демонизация кылып коюп эме кылды. Жаңжал чыккан аймактардан кайтып келген балдардын темасын чагылдырууда көпчүлүк массалык маалымат каражаттары тийиштүү нормаларды сактабай жатат. Талапка ылайык өспүрүмдөрдүн жүзүн жана жакындарынын коомчулук көрбөш керек. Антпесе балдардын келечегине терс таасир берүү ыктымалы бар. Бүгүнкү окутууда этикалык принциптери боюнча сунуштар айтылды. Биз суранган этикалык принциптер бул баланын кадыр баркын ойлоп, бала жөнүндө материал жазганда ага эч кандай шек келтирбөө, жана баланын негизги кызыкчылыгын көзөмөлдөп, баланын жарыялаган маалыматы балага эч кандай шек келтирбеш керек да. Мисалы, анын жүзүн көрсөтпөш керек, анын аты жөнүн жана бүт жеке маалыматын таратпаш керек да. Бул негизи биздин Кыргызстанда закон менен корголгон информация. Эске салсак, Ирактан өз жарандарын кайтаруу үчүн Казакстанда Жусан операциясы 4 жолу, ал эми Өзбекстанда Мехир операциясы 3 жолу өткөрүлгөн. Ошол эле учурда Кыргызстанда Мээрим деп аталган гуманитардык миссия алгачкы жолу жүргүзүлдү. Айымкан Исралкызы, Азам Бузирков, Ынтымак.